Урматтуу көрөрман, биз алдыда Кыргызстандагы медиация институту жана медиаторлук тууралуу кеп калабыз. Бул үчүн биз студиябызга улуттук медиация борборунун негиздөөчүсү Гүлсина Кожоярованы чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Медиация же болсо биз кыргызча арачылыкта деп жүрөбүз. Ошол медиация боюнча мыйзамда кабыл алынган 4 жыл мурда. Бүгүнкү күндө ошол медиация институтунун абалы деңгээли кандай деп баа берет элеңиз? Туура сиз айткандай 4 жылдан бери мыйзам иштеп келе жатат. Ушул 4 жыл аралыкта медиаторлорго 4000ден ашык жарандар кайрылышты. Ошолордун 2000и өздөрүнүн талаш тартыш чыр-чатактарын ушул медиатордун жардамы менен чечкенге жетишти. Соттор менен аябай жакшы иштедик. Азыркы күндө 20 сот имаратында медиаторлордун кабинети бар, соттор жөнөтөт. Ушул талаш тартыштарды сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракет жасап келиңиздер деп. Адан тышкары дагы бир багытты былтыр баштадык. Бул болсо айыл өкмөттөрүнүн алдында медиация кызматын ачуу. Себеби бул чыр-чатак кандай бул? Бул бир кичинекей жара. Жарадан башталат. Мисалы бул 2 киши урушуп кетти дагы, ошо менен жара кетти, мамилелери өзгөрдү. Анан ошону жөн эле коюп койсоң, ал кишини барып ырбаят. Анан ырбайып бышкандан кийин же милицияга кайрылат, же сотко кайрылат. Биз ошол айыл өкмөттүнүн алдында медиация кызматын түзүп, алдын алуу иштерди кылсак. Мына башталганда эле ошону болсо жана жараны жаңы башталганда аяктырганы оңойго, чыр-чатакты деле ошондой. Ошондой багытта ойдо ушу медиация кызматтарын ачтык. Канча 6 ай иштеп беришти. 6 айдын ичинде ушул медиация кызматына 25 айыл өкмөттү ачтык. 1000ден ашык кишилер кайрылышты. Ошолордун 150сү ушул медиация кызматы менен өздөрүнүн талаштарынын бир келишимге келишти. Медиаторлордун деңгээли тууралуу сөз кылсак, бул муктаждык жогору бизде? Бүгүнкү күндө медиация тармагы, медиация институту мамлекет тараптан каржыланбайт. Бул өздөрүнчө мындай коомдук уюм. Анан атайын реестрибиз бар. Мына Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугу реестрди жүргүзөт. 300 медиатор күбөлүк алып, ошонун негизинде ишмердүүлүктү алып барса болот. Айлык каралбаган үчүн, анан жаңы болгон үчүн, элдер билбеген үчүн кайрылуулар биздин ойдогудай эмес. Ошондо бир 100дөй медиатор ушул иш менен алектенишет. Кайсы институт жүргүзөт ошол административдик иштерди? Институтту координациялоого Минюсттан дагы бир дагы мындай отдел ачканга мүмкүнчүлүк жок деди. Анан биз ойлонуп туруп, ушул Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугун ойлоп чыктык. Бул болсо коомдук уюм. Ошо коомдук уюмдун күч аракети менен бүгүнкү күндө юридикалык бүгүнкү жетишкендиктерге жеттик. Анан бирок каржылоо болбогондон кийин кыйыныраак экен, элге жеткизүү, маалыматты жеткизе албай атабыз. Мына жакында эле медиаторлорго окуулар өтүптүр Бишкек шаарында. Бул эмне болгон окуулар? 5-9 апрель күнү биз Бишкекте эл аралык тренер Германиядан чакырдык, Юлия Жигулина Фаль деген. Ал тренерибиз биздин 12 медиаторду топтук талаш тартыштарды чечүүнүн ыкмаларына үйрөтүп кетти. Бул Германия тажрыйбасыбы же кандай бул? Бул Германия тажрыйба. Эл аралык тажрыйба. Анын ыкмалары бизге дагы туура келет. Негизи мынагы мисалы жергиликтүү эл, бийлик жана биздин инвесторлордун ортосунда аябай талаш тартыштар бизде көп болот го, мына тоо кендер эсептеткенде. Ошол жактагы буга чейин бизди медиаторлорду чакырганда биз болсо билимибиз азыраак деп барбачу элек. Себеби негизги билимди булар болсо 2 кишинин ортосундагы талаш тартыштарды чечүүнү үйрөтөбүз да, ошодон баштайбыз. Негизги курс ошодон башталат. Эми Кудай буйруса, мен ойлойм, ушундай дагы актуалдуу, маанилүү корпорацияда мына топтордун арасындагы чыр-чатактарды чечкенге дагы медиаторлор эми аралаша баштайт да, өздөрүнүн кызматын көрсөтүшөт. Сонун буга чейин андай билими барлар саналуу гана болчу, э? Саналуу гана болчу. Сиз өзүңүз дагы канча жылдан бери ошол медиаторлук жаатында жүрөсүз? Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын кейси кандай деп баа берсе болот? Мисалы ошол медиаторлук институту дегеле ошол медиаторлордун деңгээли кандай тоскоолдуктар бар? Каражаттан сырткары. 2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мыйзам кабыл алынды.
мыйзам кабыл алынгандан соттор менен тыгыз байланышта болдук. Медиаторлорубуз да Кудайга шүгүр тажрыйбасы дагы көбөйдү. Бүгүнкү күндө бизде Баткен областында Кумара Имамова деген медиаторубуз бар. Анын 300-га жакын медиациялык макулдашуу. Бул жок дегенде 600 кишини. Кайсыл мезгилде, кайсыл аралыкта 300-га жакын? 4 жылдын ичинде. Бул болсо мындай айтканда жок дегенде 600 киши жарашты, көйгөйүн мындай сүйлөшүү жакшы маанидеги жол менен чечип алды деген да. Сотко жеткен жок. Сотко жеткен жок. Сотко бизде кандай? Кээде сот бизге жөнөтөт. Биз сот менен иштешип атабыз го. Соттун мыйзамдары жазылган. Сот процессинде эгерде сот болсо ушул икте жараштыруу жагдай бар экенин байкап калса, ал медиаторго жөнөтүүгө укуктуу деп жазылган. Анан сот медиаторго жөнөтөт, медиатор түшүндүрөт. Эгерде тараптар болсо медиацияга макул болсо, келишим түзүлөт дагы, анан иш башташат. Бир натыйжага келгенден кийин медиациялык макулдашуу деген макулдашуу түзүлөт дагы. Ошонун негизинде анан тараптар өздөрүнө алган милдеттенмелерин аткарышат. Кыргызстандын дагы жагдайын карасак, мисалы Кыргызстанда эки адам жакшылап сүйлөшүп келсе, тууганча деп коет го, мындай эл арасында. Мындай учурда эмне жоболор бар, жоксо кандайдыр бир жоопкерчилик, этика, мисалы кандайдыр бир инструменттер ошол медиаторду бейтараптуулукка чакырып турган? Соттон айырмачылык эмнеде? Сот чечим чыгарса, медиатор болсо чечимге жетүүгө жардам берет да. Тараптар өздөрү чечим кабыл алат. Медиатор ошолорго жардам берет ошо чечимге келүүдө. Анан бул болсо медиация 4 принципте турат. Биринчиден бул ыктыярдуулук. Эч ким эч кимди мажбурлабайт. Эгерде экинчи принцип бул болсо медиатордун бейтараптыгы. Эгерде тараптар медиатордун бейтараптыгына күмөн болуп калса, алар болсо медиацияны токтотууга укуктуу, толук кандуу укуктуу. Медиатордун арасында да болуп калышы мүмкүн да, жана сиз айткандай бейтараптыкты сактабай бир тарапка тартып коюшу мүмкүн. Ошого Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугунун ичинде этика комитети бар. Эгерде ушундай фактылар болуп, наразы болсо, арыз түшсө, карасак болот. Бүгүнкү күнгө чейин андай арыздар түшкөн жок. Балким бул болсо медиаторлор бейтараптыкты сактаган үчүнбү же медиаторлор пока аз иштеген үчүнбү, Кудайга шүгүр, андай арыздар бүгүнкү күнгө пока жок. 4 жыл болуптур медиация мыйзамынын күчүнө киргенине. Бул да болсо кандайдыр бир анализ чыгарууга жардам убакыт деп айтсак болот да. Сиз ошол тажрыйбалуу медиатор катары кайсыл бир алишемдиктерди байкадыңызбы мыйзамда, же болбосо кандайдыр бир эске алчу жерлерин? Ошо мыйзам кабыл алынгандан кийин 2020-жылы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Ошо сиз айткан маселелер боюнча. Мисалы болсо мыйзамда ушул мындай көрсөтүлгөн да. Эгер сот болсо тараптарды медиациялык маалыматтык жолугушууга жөнөткөнгө укуктуу деп. Анан кийинки соттор болсо менин укугум деп жөнөтпөй коет. Кийинки айтат соттор, биз жөнөтсөк, тараптар болсо туура эмес түшүнүп, бул биздин укугубуз, барсак барабыз, барбасак жок деп ошондой сөздөрдү айткан үчүн биз болсо азыр мыйзам долбоорунда милдеттүү түрүндө маалыматтык жолугушууга барууга кошумча киргизип атабыз. Негизги бизге аябай керектүү бул үй бүлөлүк талаш тартыштар менен эмгек жана коммерциялык талаш тартыштарда алдын ала милдеттүү түрүндө сотко кайрылганга чейин медиациялык маалыматтык жолугушууга баруу. Эмнеге бул маанилүү? Себеби сотто аттагандан кийин уже атандаштык башталат дагы, бир тарап бас медиаторго барайлы десе, эгерде сен сотко бербегенде мен барат элем дейт. Эми сотко бергенден кийин мен докажу, мен өзүмдүн чындыгымды далилдеп берем деп атандаштык пайда болуп калат да. Ошол себептен ошол биринчи соттун эшигин аттаардын алдында медиаторго барып, сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракеттенип, ошол аракет бир жакшы натыйжа бербегенде, ошондо сотко барууга мүмкүнчүлүк түзсөк, бизде болсо негизи эле ынтымакка жол ачылат эле да. Медиатор ким? Медиатор боло алат. Анан бул эми кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Же болбосо медиаторлук бул коомдук башталышка эле негизделген нерсеби? Кантип тандалат? Кимге кайрылыш керек? Бул медиаторлук, бул кесип, Кудай буюрса бизге кесип катары кирет. Эми биз баштаганда коомдук башталыш менен баштадык да. Мыйзамда көрсөтүлгөн 25 жашка чыккан
жогорку билимдүү болуш керек сөзсүз түрүндө. Анан атайын медиаторлук окуу, ал болсо 72 сааттан кем эмес. Көбүнчө биз кайсы жерде жүрөт? Сиздердин өзүңүздөрдө жүрөт? Ооба, улуттук медиация борборунда биз даярдайбыз. Адан тышкары бул киши соттолбогон болуш керек. Окуудан окуйт, окууда экзамен өтөт. Экзаменди өткөндөн кийин республикалык коомдоштукка келип туруп, көөлүккө документтерин тапшырат. Көөлүк алган киши медиатор болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн медиация бул акылуу дагы өтөт, акысыз дагы өтөт. Бүгүн бизде медиаторлор бар, медиацияны кесип катары, медиациянын артынан өзүнүн үй бүлөсүн баккан катары иш алып барышат. Кийинки медиаторлор көбүнчө мына бизде бул аксакал кишилерибиз, Хаит Исраилович, Авазбек Шамшиевич деген аксакалдарыбыз бар. Алар бул көбүнчө мындай коомдук башталышта кылышат. Мынтип айтат да, бул жакшы иш. Биз болсо ушу өзүбүздөн келип аткан муундарга жакшы нерсени калтыргыбыз келет. Ошо жараштыруучу нерсени калтыргыбыз келет. Ошо менен иш алып барабыз депчи. Кесип катары тандагандарга мен меркантилдүү болуп көрүнбөйм, бирок ошондой болсо дагы көрөрмандарга кызыктуу болушу мүмкүн да. Мисалы, кызмат акысы тийизби? Кандай көрсөтүлгөн бул мыйзамда жана биздин реалдуу турмушта? Канча алып атат медиатор? Мыйзамда медиатордун канча алыш керек, же айлыгы кандай болуш керек деп көрсөтүлгөн жок. Бул болсо мына эки тарап келди, эки тарап менен сүйлөшүп келишимге бааны күчүлүк. Орто эсеп менен мисалы бизде медиаторлорубуз бар, айына 30-40 миң тапкан. Ушу медиациялык иш менен. Анан угармандарга айтчу нерсе, медиацияга эки тарап тең бөлүшөт. Көбүнчө медиаторлор болсо 1 саатына алышат. Чогуу иштешет, 1 сааты 2000 сом, бир тарап 1000 сом төлөйт, экинчи тарап 1000 сом. Жалпысынан алганда бир талаш тартышты, мына үй бүлөлүк талаш тартышы чечүүгө 10 сааттай кетет, анда 10 000 сом кетет да. Жакшы экен. Компаниялар азыр аябай көп колдонуу мүмкүнчүлүгү бар экен да, мисалы. Ооба, Кудай буйруса, мына ушул окуудан кийин биз болсо ушул компанияларга сунуш кылабыз. Эми сиздердин компанияңардын ичинде отдел менен отделдин арасында бир кандай талаш тартыштар болсо, же ушул жанагы иштөө климатын жакшы кылабыз десеңиздер, бизди чакырыңыздар, биз эми ушул ишти алып бара алабыз депчи. Акыркы суроо ушул медиацияга кантип кайрылса болот деп адамдар дагы сурап калат бизден. Анан ушул Азаттык радиосуна кайрылган адамдардын дагы көбү теңи деп койсок да болот. Ушул жанагындай үй талаш, жер талаш, ушундай үй бүлөнүн ортосунда же болсо эки адам ортосундагы талаштарда. Медиатор деп терсеңиздер, улуттук медиация борборунун сайты чыгат. Анан Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугу сайты чыгат, mediator.kg деген. Ошол жекте медиатордун реестри бар. Адан тышкары дарек боюнча келсе болот. Биз болсо Бишкек шаарында Баканбаев көчө 204-тө турабыз. Анан региондордо дагы обул сотторго, райондук сотторго барса, медиаторлордун даректерин айтып беришет. Ошол жерде жазылып туруш керек. Ошол жерде жазылып турат, стендтер бар, ошол жакта кайсы медиатор ошол жерде иштейт, анын телефондору. Бишкектеги соттордон дагы. Бишкектеги соттордо дагы бар. Сизге чоң рахмат, атайын келип маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, биздин студияда улуттук медиация борборунун негиздөөчүсү Гүлсина Кожоярова болду. Маекти мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.